Пакистанда куралдуу кол салуудан кеминде 40-ка жакын адам каза болду. 21 ноябрда Пакистандын Пешавар шаарын көздөй бараткан унааларга куралдуу кол салуу болуп, 38 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Андагы маалыматка караганда дагы ондогон киши жаракат алган. Ал эми каза тапкандардын арасында балдар жана аялдар бар. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча каза тапкандар арасында шииттер да, сунниттер да болгон. Кол салууга азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Белелей кетсек, буга 9 ноябрда Пакистандын Кветта шаарындагы куралдуу кол салуудан 24 адам каза болуп, 50дөн ашууну жарадар болгон. Токтогулда 24 жаштагы келиндин үстүнөн 14 адам арыз жазды. Токтогул районунда башка жарандарга насыя алдырып, аны төлөөбөстөн качып кеткенге шектелген 24 жаштагы келин кырмалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. 20 ноябрь күнү Токтогул рейибине Токтогул районунун 14 тургуну арыз менен кайрылган. Анда алар 2024-жылдын 15 август күнү Токтогул шаарынын убактылуу жашоочусу келин алардын ишеничине кирип, аларда ар кайсыл банктардан насыя алдыртып, алдап кеткендигин билдиришкен. Натыйжада 14 жаран жалпы сумма 2.169.000 сом чыгым тартышкан. Аталган факты алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Издөө иштеринен жүрүшөндө жогорудагы келин Бишкек шаарынан кармалып, Токтогул рейиптин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми 22 ноябрь күнү Токтогул райондук соту тарабынан бөгөт коюу чарасы тандалып алынып, камакка алынган. Москвада такси айдаган кыргызстандык жигит полиция бөлүмүнөн качып кеткен, ал аэропорттон кармалды. Москва шаарында такси айдоочусу болуп иштеген кыргызстандык жигит майы кызматкерлерине пара берүүгө аракет кылган үчүн кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилгенден кийин качып кеткен. Бул тууралуу Маш Telegram каналы жазды. Маалыматка ылайык, 29 жаштагы кыргызстандык жаран каршы тилге чыгып айдаган үчүн майы кызматкерлери тарабынан токтотулган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү, 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Анда ал кызматкерлерге пара берүүгө аракет кылган. Бул үчүн полиция бөлүмүнө жеткирилгенден кийин ал дубалдан ашып өтүп качып кеткен. Жыйынтыгында ага издөө жарыяланып, ал Внуково аэропортунан Кыргызстанга учканы жатканда кармалган. Айсулуу Тыныбекова 2028 жылкы Олимпиадага катышаарын айтты. Белгилүү кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбекова 2028 жылы АКШнын Лос-Анджелес шаарында өтө турган Жайык Олимпиада оюндарына катышат. Бул тууралуу балбан кыз УТРК спорт телеканалына берген маегинде айтты. Өзүңүздөр билгендей, менин спорттук карьерамда бир эле медаль жок. Ал Олимпиада оюндарынын алтын медали. Калган медальдардын бардыгы бар. Ал эми ар бир спортчунун эңсегени, кыялы Олимпиаданын алтын медали. Буйруса жеңиш алып келгенге болгон күч аракетимди кылып көрөм, деди ал. Ошондой эле Айсулуу Тыныбекова Париж Олимпиадасынын алдында катуу чарчаганын, бир аз эс алуу алганын, учурда издөөнү учурунда экенин кошумчалады. Элчи жана $250,000 УКМК Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынан аткарылышы боюнча маалымат берди. УКМКнын кызматкерлери Камчыбек Ташиевдин тапшырмасы менен Кыргызстандын АКШ менен Канададагы мурдак элчиси Бактыбек Аманбаев $250,000 талап кылган деген маалымат боюнча текшерүүнү жүргүздү. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Аманбаевдин үстүнөн жаран арыз менен кайрылган. Анда ал Бактыбек Аманбаев кармалган тууганынын маселесин УКМКнын төрагасынын байланыштары аркылуу чечип берүүнү убадалаган билдирген. Тергөөнүн жүрүшүндө тууган менен Аманбаевдин ортосунда өз ара карыз милдеттенмелери болгонун, башкача айтканда Аманбаев тарабынан опуздалуу болбогондугу аныкталды. Учурда аталган $250,000 өлчөмүндөгү акча каражаты арыз ээсине кайтарылды.
Буга байланыштуу Аманбаевка карата арыздануучудан каршы билдирүү түшкөн. Тактап айтканда, Аманбаевдин аракетинде эч кандай кылмыштын белгилери жок. Учурда УКМК тарабынан арыз ээси жаранга карата кылмыш жасагандыгы жөнүндө атайлап жалган билдирүү жасоо фактысы боюнча материалдар бөлүнүп берилген. Бөлүнгөн материалдарды текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча арыз ээсинин аракеттерине юридикалык баа берилет деп билдиришти УКМКдан. УКМКнын төрагасы Камшыбек Ташиев буга чейин аны менен бир партияда болгон элчилердин бири коррупцияга шектелип жатканын маалымат жыйынында билдирген.